имам Муслим риwayat кылат: "Инна шайтана шайтан яхдуру ахадакум инда кулли шайин мин ша'нихи." Бу силердин кимиңер эмне иш кылбагыла, барыңардын кылып аткан ишиңерге шайтан келет дейт. Иш кылып атканыңызда тамак ичесизби, мына мечитке келип атасызбы, ибадат кыласызбы, башка кыласызбы, бу шайтан келет экен сизге. Анын иши белгилүү эмне кылыш керек? Пайгамбарыбыз айтат: "Хатта яхдураху инда та'амихи." Тамак ичип атканда да келет дейт шайтан. "Фа иза сaqatat luqmatu ahadikum." Шу тамак жеп атканыңарда бир сындырым түшүп кетсе тамагыңардан, "Фалияхudha." Шу түшүп кеткен нерсени алсын дейт. Нам болобу, тамак болобу. "Фалюмит ма кана биха мин аза." Анан жанагы чаң жууп калса, башка болсо, тазалашка мүмкүн болгон нерсе болсо, демек алып тазаласын. "Сумма лиякулха." Анан жесин дейт. "Вала ядаха ли шайтан." Шайтанга таштап койбосун дейт. Демек жеп атканыңызда тамактын ооздон түшүп кеткен нерсени тазалап алып жешке мүмкүнчүлүк болгон болсо, муну алып жеш керек, шайтанга таштап койбогула деп атат. Себеби эмнеге? Жеп аткан тамагыбыздын кичинеси түшүп кетсе, алып жебей койду, мани бербей койду. Биринчиден бул ысырапкерчилик. Экинчиден, пайгамбарыбыз айтып атат, демек бул шайтан талашат. Тамак жегенде келгенин себеби сизге Кудай жана тамакта берген берекени шайтан талашат экен. "Фа иза фарага фалиял'ак асаби'аху." дейт. Тамак жеп бүткөндөн кийин бошосо, анда тамакты кармап жеген колуңарды жаласын дейт пайгамбарыбыз айтат. Шу колдогу калган майды, тамактын жугун сиз жалабастан туруп салфеткага, кол арчууга, майлыкка арчып салышыңыздын өзүн ысырап дейт. Пайгамбарыбыз демек кол жаласын дейт. "Фа иннаху ла ядри фи айи таамихи такунул баракату." Билбейсиң дейт. Кайсы нерседе жеп аткан тамагыңдын кайсынысында береке бар экен сен билбейсиң. Мүмкүн жана түшүп кеткен, шайтанга калып кеткен сыныгындабы, же жана колуңда калып кеткен жугунда калдыбы берекеси, билбейсиң. Ошон үчүн мусулман адам ушундай ушар болсун, ысырапкерчиликтен алыс болсун деп атат.